Ağızlık Akıncanç. Mende negizin elile mesele, mına siz özünüz orunbasar oğanızda ökülçülüktün. 30. yılda kol koyup, Premier Minister'in atçotundağı deputatlardan sonuç fikirlerine cevap bergen ekenizde bir tom kılıpça. Men oşol jerde özümünle aytılgan sorularım boyunca andan çıkar başka kollegalardan soruların bir sıra okup çıkkanda düşündüm ki hükümet tolka bayağıle atpiska menen заниматься etkendigi. Даже ошол жерде маселени койгонго депутаттарды үйрөткөн гана нерседе сиздин бөлүм башчылардынчы могу мыйзамды окуш керек, могу мыйзамда бар, могу мындай жасаш керек депчи. Мен бир эле өзүм маселеме токтолоюн. Мен атайын айтканмын, мына биздин Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Москвадагы. Ошол жердеги иштеп жаткан биздин кызматкерлердин айлык маанасын хотя бы баягы биздин департамент миграцияга теңеп, ошол сыртта иштеп жаткандардын квартира жашаган маселелерин чечпесе бул кандай жумуш болот депчи. Өзүңүз ойлосоңуз, бүгүнкү ушул жердеги милициянын айлыгы менен Москвада иштесе болобу, жокпу? Ал болбойт да. А буну болсо атайын министрлик, өкмөт жазып атат. Бул маселе ошо министрликте бекилген гана боюнча калат депчи. Анан жаңыдан повышение зарплата болсо ошондо маселе каралат деп. Бул жерде атайын сунуш берип жатабыз. Ошол именно өкүлчүлүктүн маселесин отдельно карабайсыңарбы дегенчи. Муну министрдин эле приказы менен жасап кое турган нерсе. Андан тышкары дагы башка маселелерде мына коллегалардыкында карасаң, көпчүлүгүндө эле жөн гана отпискада. Мына сиз жаңы уже орунга өзүңүз жетекчи болдуңуз. Ошо аппаратта өзүңүздүн биринчи орунбасар рангыңыз бар. Бөлүм башчылары менен бир сүйлөшүп, бир жогорку кеңешке берип жаткан жоопторду бир талкуулап карасаңыздар. Сиз өзүңүз эле жөнөткөн ошол катты бир сыра депутаттардын сунуштарын бир сыра өзүңүз окуп чыксаңыз, мына жогорку кеңеште көп иштеп өзүңүздүн опытуңуз бар, көрөсүз канчалык сиздин аппарат, өкмөттүн аппараты жөн гана кат жазып гана отурганын байкайсыз да. 90% депутаттардын суроолоруна жооптор жок. Экинчи маселе, мына мен сизден суранат элем, транспорт министрлигине департамент транспортко бир указание берип койсоңуздар, мына мага Ош Гүлбар маршруту менен иштеген маршруттун шоферлор бары водительдер кайрылып атат. Булардын баягы токтоочу жайы мурда автотресттин алдында болчу. Азыр жаңы схема кылып, жаңы автовокзалга жылдырып коюшуптур да. Алар элди алып келип таштайбыз дейт. Бары билесиз, Аравандан Ошко келип иштешет. Андан кайра барып биз жаңы автовокзалда барып турабыз дейт. Элдер кайра ошол жерге барат. Кайра эле биз өзүбүз пробка түзүп атабыз дейт да. Ошого бир ыңгайлуу жайды деп кайра кайрылганыбызга караганда эч ким карабай жатат дейт. Ушуну бир сунуш берип койсоңуз. Рахмат, көңүлүңүз